Салам достор, Даандуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен менин өзүмдүн эң эле сүйүктүү тортторумдун бирин жасайбыз. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырын жууруп алабыз. Ал үчүн 3 жумуртканы чагабыз. Жумуртканы түбү калың кайнатканга ылайыктуу, ошондой эле түбүнө тартпай турган жакшы идишке чагып алабыз. Чай кашыктын учуна бир аз туз жана 250 грамм кум шекерди салып, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Бул жерде айта кетчү нерсе, жумуртканы алдын ала муздаткычтан чыгарып койсок жакшы. Жана тандап алган баардык азыктарыбыз канчалык даамдуу, сапаттуу болсо, тортубуз дагы ошончолук даамдуу болот. 100 грамм бал жана 60 грамм какаону кошобуз жумурткага. Баардыгын дагы бир жолу жакшылап аралаштырып алабыз. Мына ушинтип бүртүкчөлөрү жок, тегиз кылып аралаштырып алган массага эми 120 грамм үйдүн температурасындагы жумшак ак майды кошобуз. Май дагы канчалык даамдуу, сапаттуу болсо ошончолук жакшы болот. Жөн гана аралаштырып, баардыгын отко коебуз. Ортоңку отко коюп, түбү тартып кетпеш үчүн тынбастан аралаштырып турабыз жана кайнаганча күтөбүз. Абдан кайнатыштын кереги жок, жөн гана мына ушинтип кайнап баштаганда эле оттон алабыз. Эми масса ысык кезинде 10 грамм көптүргүчтү салып аралаштырып баштаганда абдан көбүрүп, көтөрүлүп баштайт. Жөн гана жакшылап аралаштырабыз дагы, бир аз муздаганча коюп коебуз. Эртерээк муздашы үчүн мен башка идишке куюп которуп койдум, ошондо тезирээк муздайт. Абдан муздатыштын кереги жок, бир аз жылыганда эле унду кошуп камырыбызды жууруй берсек болот. Бул жерде 350 грамм унду мен алдын ала ээлеп алдым. Алгач жарымын салабыз, жакшылап аралаштырып алып, андан кийин калган жарымын салып, камырыбызды жууруйбуз. Кол менен жууруганда абдан жабышчаак болушу мүмкүн, ошондуктан мага мына ушундай силикон күрөкчөсү менен аралаштырып алган абдан ыңгайлуу болду. Мына ушинтип бир өңчөй кылып жакшылап аралаштырып, камырды жууруп алгандан кийин столдун үстүн бир аз ундап, камырыбызды болжол менен бирдей кылып 6 бөлүккө бөлүп алабыз. Жана ар бир бөлүгүн тоголоктоп, идишке салып, бетин сөзсүз түрдө салфан баштык менен жаап, муздаткычка жарым саатка салып турабыз. Камыр муздаганда жакшы жайылат жана жабышпай дагы калат. Ал эми камырыбыз муздаганча биз кремибизди даярдап алсак болот. Крем үчүн 500 мл сүт керек. Сүт канчалык майлуу болсо, ошончолук жакшы. Ошол эле түбү калың идишке куюп, ысыганча отко коебуз. Ал эми сүт ысыганча 2 жумуртканы чагып алабыз. Жумурткага 250 грамм кум шекер жана 35 грамм жүгөрүнүн крахмалын кошобуз. Картошканын крахмалы болбойт, сөзсүз түрдө жүгөрүнүн крахмалын колдонобуз. Жана баардыгы бир өңчөй тегиз аралашканча жакшылап аралаштырабыз. Алгач коюураак болушу мүмкүн, андан кийин кум шекер эригенде мына ушинтип жакшы тегиз аралашат. Сүт дагы ысыды. Эми ысык сүттү бир аздан чуурутуп куябыз, анткени жумурткабыз бышып кетиши мүмкүн. Бир аз куюп алып, аралаштырып, кайрадан дагы бир аз ысык сүт куюп, ошентип 3-4 жолу куйсак масса бир аз жылыйт. Андан кийин сүттүн баардыгын куюп, жакшылап аралаштырып, кайрадан кайната турган идишибизге баарын куюп, отко коебуз. Эми сүттү ортоңку отко коюп, тынбастан аралаштырып, кайнатып баштайбыз. Ысыган сайын кремибиз коюулана баштайт. Ошол кезде эң негизгиси түбү тартып, жабышып кетпеш үчүн түбүн жакшылап тегиз, тынбастан аралаштырып турушубуз керек. Болжол менен 5-6 мүнөттө мына ушинтип коюу болуп кремибиз даяр болду. Эми эртерээк муздаш үчүн мен башка идишке котордум. Андан кийин бир аз муздагандан кийин 80 грамм үйдүн температурасындагы даамдуу ак майдан кошуп, дагы бир жолу баардыгын тегиз аралаштырып алабыз. Бул кремди алдын ала жасап койсок деле болот. Бир күн мурун жасап, муздаткычка салып койсоңуз тура берет. Канчалык муздак болсо, ошончолук жакшы. Жана бети кургап кетпеш үчүн сөзсүз түрдө салофан баштыкты бетине тийгизе жабабыз дагы, муздаткычка толук муздаганча салып коебуз. Андан кийин гана сливкини кошобуз. Бул жерде 33% сливкиден мен 250 мл алдым. Муздак сливкини жөн гана миксердин жардамы менен коюуланганча 2-3 мүнөттөй чалып алабыз.
Крем толук муздагандан кийин дагы бир жолу жакшылап аралаштырып, эми сливкиге кошуп, экөөнү бириктирип жакшылап аралаштырып алабыз. Ошо менен кремибиз даяр болду. Аябагандай даамдуу сонун кремдердин бири. Башка дагы тортторго колдонсоңуздар болот. Балдуу тортко Наполеон же болбосо эклер, заварные аттуу башка пирожнойлорго дагы кошсоңуздар болот. Эми торттун токочторун бышырып алганча кремдин бетин жаап муздаткычка салып турабыз. Ал эми торттун токочторун дароо эле пергамент кагазына жайып бышырып алган ыңгайлуу. Пергамент кагазына бир аз ун себелеп, бир тоголок камырды коебуз дагы тоголок кылып жайып баштайбыз. Кагазды эле ары бери жылдырып, камырыбызды өтө калың эмес, өтө жука эмес, болжол менен калыңдыгын 1,5-2 мм кылып жайып алабыз. Диаметри болсо 22 сантиметр. Четиндеги камырларды азыр чогулта беребиз. Аягында дагы бир камыр болот. Ушу менен баардыгы болуп 7 токоч болот. Камырдын бетин вилка менен сайгылап, духовканы алдын ала 180 градуска ысытып, ортоңку көзүнө салып 5-6 мүнөт бышырып алабыз. Мен ар дайым убакытты өлчөп коюп коем, анткени көбүрөөк убакыт кармап калсак, анда камырыбыз катып дагы кетиши мүмкүн. Ошондуктан убагында чыгарып алганга аракет кылабыз. Камыр алгач чыгарганда жумшагыраак болот. Андан кийин бир аздан кийин кургак майлыктын бетине которуп койсок болот. Камыр бир аз ката түшөт, бирок бул эч нерсе эмес, анткени биз 100 мл сууга 1-2 аш кашык кум шекер же болбосо балды кошуп аралаштырып эритип алабыз дагы камырыбызды нымдаштырып, жумшартып алабыз. Таттуусу токочко сиңип кеткенден кийин крем менен майлап тортубузду чогулта берсек болот. Торт түз болуш үчүн торту бышырган тегерек идишти кийгизип койсок болот. Андан кийин баардыгын чогултуп алгандан кийин бетин жаап муздаткычка толук сиңгенче коюп коебуз. 5-6 саатка же болбосо түнү менен калтырып коебуз. Андан кийин тегерек идишти чечип алабыз дагы. Кремдин калганы менен четтерин ошондой эле бетин тегиздеп, өзүңүздүн каалооңузга жараша кооздоп дагы койсоңуз болот. Достор, мына ушундай аябагандай даамдуу, сонун, керемет торту сиздер дагы жасай аласыздар. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо, суроолор болсо, комментарийге жазыңыздар. Баарыңыздага жооп бергенге аракет кылам. Ал эми видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, эмгегимди баалап коюңуздар. Жана достор менен бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Ошондой эле каналыма катталганды дагы унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.